жыл башынан бeri Жогорку Кеңеш кандай иштеди деп биз өзүбүзгө өзүбүз баа берсек туура эмес болуп калат да, мындай коомчулук ошо сиздерге окшогон журналисттер баа берсе жакшы болот эле. Эми биз баягы колубуздан келген аракетибизди кылып, ошол мамлекетибиз үчүн, эл үчүн кызматыбызды кылып, аракетибизди кылып атабыз. Баягы мен өзүмдүн жеке оюмда жаман эмес деп айтам да. Ал эми мына Жогорку Кеңеш менен бийликтин ортосунда көп эле мындай пикир келишпестиктер болбодубу? Ошол пикир келишпестиктердин ичинен сиз кайсыл учурда мисалы Жогорку Кеңештикке туура болду, кайсыл учурда Жогорку Кеңештикке туура эмес болуп калды деп ойлойсуз? Эми баягы пикир келишпестик Жогорку Кеңеш менен баягы аткаруу бийликтин ортосунда мындай болуп туруш керек да өзү. Болбой баары биригип алсам да иш алдыга жүрбөй калат да. Ошондуктан баягы эми көп ушул парламентте сын пикирлер ошол аткаруу бийлик тарабына, президент тарабына айтылып келатат. Мен мисалы үчүн Жогорку Кеңештин ал жагын баягы ар бир мамлекетте билесиздер, парламент бар, Жогорку Кеңеш депутаттары бар, бардык жерде сын пикир айтылыш керек. Эми парламент бүгүнкү күнү баягы коомчулукта элдер ар кандай журналисттер айтып жүрбөйбү, мындай кичине алын жоготту тиги бу деп. Эми мурда баягы парламенттик мамлекет элек, конечно, азыр президенттик өлкөбүз, парламент ошондуктан бүгүнкү күнү баягы көп айтылган сөздөрү, сын пикирлери кабыл алынып атабы, алынбай атабы, аны сиздер өзүңүздөр көрүп атасыздар да. Бир жыл аябай тез өтүп кетет экен. Бирок чындап эле кече эле келгендей болдук эле, бир жыл өтүп кетиптир. Парламент эми өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша аябай аракет кылып ушул көп мыйзамдарды кабыл алдык. Мына жыйынтык отчетторунда дагы беришет. Чындыгында иш жакшы эле болду. Аябай аракет кылып иштедик. Эми аны эл баалайт. Эл баалайт, эми эл деле туура бааласа экен дейбиз. Себеби парламентте депутаттардын иши деле жеңил иш эмес экен, өтө оор жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алганда чындап эле уктабай чыккан күндөрүбүз болуп атты. Аябай элдин алдында мындай чечим кабыл алыш элде өтө оор экен. Бирок мен ойлойм, ушу эл туура эле кабыл алат болуш керек. Бул жерде бийликти парламент колдобосо, эгерде министрлер кабинети менен бир тараптуу, бир багыттуу иш алып барбасак, мамлекеттин туруктуулугуна биз көмөктөшө албай калат элек да. Ошон үчүн парламенттин бирден бир максаты ушул бийликке жардам берип, ушул стратегиялык мынандай чоң Кыргызстандын өнүгүшүндөгү пландарында бийликке мындай жакындан жардам берүү максатыбыз болду. Мына ошол максатыбызга мен ойлойм, ушу аз да болсо жеттик го деп ойлойм. Себеби мына көп президентибиз деле, министрлер кабинетинин төрагасы деле өзүнүн мындай ийгиликтерин айтып атат. Мына ошол ийгиликтеринде Жогорку Кеңештин дагы үлүшү бар деп ойлойм. Жогорку Кеңеш сөзсүз түрдө өзүнүн милдеттерин аткарып келе атат. Мыйзамдарды кабыл алып атат. Бир топ деген мыйзамдарды кабыл алып, анын арасында сөзсүз түрдө эми буну эл баа берет. Ар бир нерсеге колунан келишинче, мен жеке өзүм айтсам, мен колуман келишинче өзүмдүн мыйзамдарымы айтканы, ошол эле сунуштарымы айтканга аракетимди жасап келатам. Эми ар бир учурда ушундай нерсе болот. Сөзсүз түрдө мындай десем, кандай десем, ар бир бийлик башкарууда сурануу болот, же болбосо бир басым болот дегендей көп нерселер ушул тараптан дагы кетип атат. Аны да моюнга алыш керек. Парламент качан күчтүү болуш керек? Парламенттик башкаруу болгондо парламент күчтүү болот да. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, президенттик башкаруу, ошондуктан парламент биз кандай гана макул болобузбу, болбойбузбу, аягында президент тараптан чечип коет. Ал эми жалпылап алганда парламент өзүнүн милдетин кандай аткарды? Жалпы алганда парламент өзүн айтып атпаймынбы, мыйзамдарды кабыл алып, мыйзамдарды сунуштап, өзүбүздүн жумуштарыбызды аткарып кетип атабыз.
буга эми эл баа берет да. Мен баа бере албайм. Эми ал бааны эл бериш керек. Элибиз баягы көп эл менен биз жолугабыз, эми Ыйман Нуру партиясы элге көп чыгабыз. Элдин көбүнүн эле көйгөйү парламенттинде эле иш эмес, баягы экономикалык кымбатчылык, баягы азыркы негизи болуп аткан кыйынчылык, Россия менен Украинанын ошол согушунун айынан бизге дагы абдан инфляция болду. Элди ошол нерсе көбүрөөк кабатыр кылып атат. Базарга барсаң 70% кымбаттап кетти, мынтти деп. Анан парламент эми ар бир мыйзамды жазганда мынантип талкуулап атабыз, аракет кылып атабыз, туура эмес мыйзамдарды өткөрбөгөнгө, өзүбүз жакшы мыйзамдарды чыгарганга аракет кылып атабыз. Мен ойлоп атам, эми ар бир депутат өзүнө баягы ичинде баасын бериш керек, анан эл баасын берип алат го. Ал эми ошо коомчулук арасында учурдагы парламент өзүнүн алын жоготту, күчүн жоготту деген пикирлер айтылып атат. Сиз ушул пикирге кошуласызбы? Эгер жоготсо, кайсыл тарабынан алын жоготту? Эми парламент негизи биздин конституция өзгөргөндө кыйла функциялары алынып калган да. Анан кийин ошондуктан биз деле аракет кылып эме кылганда кээ бир тескөө функцияларыбыз жок болуп атат. Конституция негизги закон болгондон кийин биз эми мурда парламенттик өлкө болсок, азыр ал андай деп айта албайбыз да. Биздин конституциябыз башка, конструкция башка азыр. Анан бир четинен бул бир адам өзүнө жоопкерчиликти алат, бул жакшы нерсе, эч ким жоопкерчилик албай койчу эле мурда. Экинчи жактан ошол эле учурда иштейм деген депутатка керектүү, тиешелүү дагы деле эмелерибиз, ыйгарым укуктарыбыз көп. Ошондуктан эми баягы иштейм деген адам жолун табат, иштебейм деген адам ал ошонун шылтоосун табат да. Эми 5 дегенден алыспын. Жаңы башталды. 90 депутат, ар ким ар кандай фракциялар бар. Бул азыр эми жаңы башталып атат. Мен оюмча көпчүлүк депутаттар жаңы эле келген депутаттар. Ошол үчүн кичине эми 4 деген баа бере алам. 5 дегенден алыспын. Эми парламент өз милдетин аткарып атат, мыйзамды чыгарып атат, желекке каршы конституция толук мүмкүнчүлүгү көзөмөлдөө жактан бербей жатат. Ошондуктан азыр парламенттин ролу азайды, ачык эле айтсак. Мындай ар бир депутатка шайлоочулар өзүлөр баа бериш керек. Мен анын баа кое албайм. Парламент өзүнүн табиятына жараша бир жылда өзүнүн милдетин аткарып атат. Парламенттин ичинде мен да бармын. Мен бир жылдын ичинде өзүмдүн милдетимди мыйзам чыгаруу боюнча өз жумушумду аткардым. Кандай аткардым? 2 мыйзамды эмилгелеп, бир президенттин жарлыгына өзгөртүү киргизип, жалпы 3 мыйзамдын баягы аткарылышына жөнөттүк да. Жалпы парламенттин көзөмөлүндө турган нерседе өз милдетин аткарып атат дегеним жакшыбы, жаманбы аткарып баратабыз. Бул жерде кандайдыр бир учурда коомго жакпаган нерселер дагы болду. Парламент тарабынан мисалы казинонун өтүп кетиши, кемпир-абадтын өтүп кетиши сыяктуу маселелер жарымысына жакса, жарымысына жакпаган учурлар болду. Бирок мен бул маселелерди тарыхка баа берет деп айткым келет да. Келечек баа берет, азыр эмес. Жакшы болгондур мүмкүн такыр жаман болгондур. Мен ошол жерден өзүмдүн эки маселеге тең каршы добушумду бергем. Ал негизи эле ушул коомчулукта айтылып атат, парламент өзүнүн таасирдүүлүгүн жоготту деп, ушул пикирге кошуласызбы? Парламент өзүнүн таасирдүүлүгүн жоготту деп, бул убакка чейинки парламентте дагы, легендарлуу парламентте дагы айтыла келген сөз. Парламент өзү мындай болсо жакшы болот эле, андай болсо жакшы болот эле. Эми бул убакка чейинки 6-чакырылышка чейинки парламенттин күчү менен анын макамын сиздер жакшы билесиздер. Биздин баш мыйзам, биздин өлкө парламенттик башкарууда өмүр сүрүп келген. Азыр биз президенттик башкарууда өмүр сүрөбүз. Ошон үчүн парламент мурдагыдан алсыз, мыйзамдуу жагынан алсызбыз.
Ошон үчүн биз шайлоочуларыбызга дагы, биз коомго дагы айтып атабыз. Биз мыйзам чыгаргандан башка колубуздан көп деле нерсе келбей калды. Ошону көзөмөлдөй алабыз албетте. Көзөмөлдөп атабыз. Мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп атабыз, бюджеттин аткарылышын көзөмөлдөп атабыз. Андан башка бизде эл күткөндөй өтө чоң күч жок. Ошону эл дагы түшүнүшү керек. Эл да түшүнүшү керек. Биз анткени азыр ошол кече эл өзү референдумда добуш берген президенттик башкарууда жашап атабыз.